Мысалы, Аллах Таала ошо Аллах Тааланы силер тааныбайсыңарбы деген аят түшкөндө бир бедуин, чөлдө жашаган айткан экен. Эми Аллах Таала ушунчалык бизге эскертүү катарында аят түшүргөнгө чейин ким Аллах Таалага мындай ишенбейт экен? Ким андай сөздөрдү айтты? Кантип биз Аллах Тааланы тааныбайбыз? Мына көчөдө азыр төөнүн изи турабы? Демек бул жерден төө өткөн экендигинин белгиси. Төөнүн кыгы жатабы? Демек бул кыг төөнүн белгиси да. Кантип ушул ааламды карап туруп Кудай Таалага биз ишенбейбиз деген сөздү айткан да. Демек аларда ошол эмне бир пайыз дагы күмөн болгон эмес. Ал эми азыркы заманды карап көрүңүздөр. Азыркы заманда бүт эле күмөн болуп калды. Кадам сайын эле. Пайгамбардын убактында анча-мынча болгон, ошол замат пайгамбарыбыз түздөн түз аны оңдоп койгон. 3 киши келет пайгамбардын үйүнө. Пайгамбарыбыздын ибадаты кандай деп үйдө жок экен, аялынан сураса, түндө уктайт, кейде туруп тахажжуд окуйт, биринчи, төртүнчү күндөрү орозо кармайт дейт. Ошондо бул пайгамбар болуп туруп анча-мынча туруп намаз окуйбу? Жок. Ал аз. Биз бирөөсү айтат, мен түнү менен намаз окуп чыгам дайыма, түндө уктабаймын дейт. Экинчиси айтат, мен дайыма орозо кармайм, оозумду ачпаймын дейт. Үчүнчүсү айтат, мен үйлөнбөймүн дейт. Мына булар не? Чектен ашып атат да. Ошондо Жебирейил периште аркылуу Аллах Таала кабар бергенде, пайгамбар бир алысыраак жерде экен, ошол жерден дейт, баягы чапанынын бир жеңини кийип, бир жеңин чала кийген бойдон чуркап келди дейт мешитке. Араңарда бар экен кээ бир адамдар, үйлөнбөйм дегендер бар экен, уктабаймын дегендер бар экен, ооз ачпай орозо кармайм дегендер бар экен. Жок, андай болбош керек дейт. Мен түндө уктаймын дагы, намаз дагы окуймун. Мен орозо да кармаймын, оозум ачыкта жүрөмүн. Мен үйлөнөмүн дагы деди. Карасаңыздар, кимде ким менин сүннетимден баш тартса, ал менден эмес деди. Мына ошол убакта эле кичине баягы радикалдашып баратканда пайгамбар ошол замат токтотуп койгон да, баягычы чектен ашып баратканда.